Мына депутаттар элдин бийлиги, элдин үнүн сатып алгандар, добушун сатып алган. Президенттин шайлоодо элдин канын ичип сатып алган. Булар сенин келечегиңди уурдап атат. Муну менин элим түшүнбөй атат да, айланайын. Бир нерсе десең сага каршы чыгып атат да. Баягы могу жерде кошуна болуп отурган бир комната бар, ишкана. Ошол жерге бир 15 журналист алышты. Кудайдын куттуу күнү биринимди жалдап алып, Кудайдын куттуу күнү модумарды каралап отурасыңар деп ушуларга айлык төлөп атат. Булар түшүнбөй атат. Мени каралаба. Сен садагам, сен өзүңдүн келечегиңди жеп атасың. Сен мамлекетиңди түгөтүп атасың. Мени түгөтө албайсың. Мага жараткан канча өмүр берсе ошончо жашайм. Менин ырыскымды кыя албайсың. Сен мамлекеттин ырыскысың, келечектин кыйып атасың. Мына ушул жөнөкөй сиздин буюмуңузду уурдап алган кишини алып барып камайт. Мамлекеттин келечегин уурдап аткан кишилерди тескерисинче милиция кайтарып жүрөт. Элдин акчасы менен аларды коруп жүрөт. Мына ушул жөнөкөй акыл жетип турган нерсеге түк түшүнбөй койгон кайран менин элим болуп турат.